Бул жерде баса белгилеп айтчу нерсе ай сайын төлөнчү сумма айлакынын жарымынан ашпаса керек. Статистикага караганда Кыргызстанда орточо айлык акы 50 000 сом экен. Ал эми Эрдене өлкөсүндө орточо айлык акы 600 Эрдене динар экен. Ошондо жогоруда айтылган аннуитет жана жөнөкөй туруктуу моделдериндеги эсептерге караганда биринчи мисалда ай сайын төлөнчү сумма 476 доллар экен, анын сомун эсептегенде 41 600 сом болот. Ал эми экинчи мисалда ай сайын төлөнчү сумма 567 доллар экен, анын сомун эсептегенде болжол менен 49 600 сом болот. Демек эки мисалда тең ай сайын төлөнчү сумма кардардын айлык акысынын жарымынан көп чыгып жатат. Ушул себептен улам кардар төлөнчүнүн ай сайын келишимин сумма төлөй албай калуу ыктымалы бар. Ал эми кардардын айлык акысы болгон 50 000 сомду экиге бөлгөндө 25 000 сомдон туура келет. Демек кардар 50 000 сом айлыгынын жарымы болгон 25 000 сомун ай сайын төлөнчү суммага жумшаса, калган 25 000 сом жарым айлыгын күнүнүн муктажтарына жана үй бүлөсүнө сатпайт. Ошол себептен кардарга төлөй албай калуу абалы жаралбош үчүн жана кардарга жеңилдетүү максатында ай сайын төлөнчү сумма кардардын айлык акысынын жарымынан ашпаса керек. Кыргызстан менен Эрдене ортосундагы негизги айырманы билүү үчүн Эрдене мисалына көз жүгүртүп турган болсок, бир жолку кошумча төлөмдөр менен чогуу эсептегенде ай сайын төлөнчү сумма 288 динар деп айтканбыз. Демек, ай сайын төлөнчү 288 Эрдене динарын Эрдене өлкөсүндө орточо айлык акы болгон 600 Эрдене динарын жарымынан аз чыгып жатканын билсек болот. 600 Эрдене динарын жарымы 300 Эрдене динар болот. Бул деген Эрдене өлкөсүндө мурабба келишими боюнча ай сайын төлөнчү сумма орточо айлык акынын жарымынан ашпастан. Дагы да адилеттүү соода жүрүп жатканына байланыштуу мисалдар менен түшүндүрүүгө аракет жасалды. Ошондуктан Эрдене өлкөсүндө мурабба келишим боюнча ай сайын төлөнчү сумма кардардын айлыгынын жарымына байланган. Арабча аталышы раты мухаввал. Бул дегени кардардын айлык акысынын жарымы автоматтык түрдө ай сайын төлөнчү сумма катары банктын эсебине түшөт. Бирок Кыргызстанда кээ бир соода борборлору же автосалондар мурабба келишим боюнча ай сайын төлөнчү сумманы күнүнө байлаган. Мисалы интернет булактарында кээ бир автосалондар мурабба келишим боюнча деп машинаны 600 сомдон күнүнө сатып жаткандарын көрүп эле жатабыз. Анда мурабба келишим боюнча ай сайын төлөнө турган сумманы күнүнө байлай турган болсо, кардардын төлөй албай калуу риски көбөйөт. Себеби Кыргызстанда орточо айлык акы 50 000 сом деп айттык. Демек ай сайын төлөнчү сумма айлык акынын жарымынан ашпасы керек деп да түшүндүрдүк. Ошондо Кыргызстанда күнүнүк муктаждыкка кете турган акча орто эсепинен 1000 сом экен. Демек айлык акынын жарымы болгон 25 000 сомду бир айга башкача айтканда 30 күнгө бөлө турган болсок, күнүнө 830 сомдон туура келет экен. Бул көрүнүш кардар 830 сомдон 600 сомун күнүнө төлөнүп турган суммага берсе, калган 230 сом күнүнүк муктаждыгына жетпей калат дегени. Себеби мурабба келишим шарты боюнча 25 000 сомдун күнүнө төлөнүп турган суммасы 830 сом деп эсептесек, анда 600 сом 830 сомдун жарымы болгон 415 сомдон көбүрөөк болуп жатканына байланыштуу кардар төлөй албай калышы толук ыктымал. Негизи мурабба келишим боюнча ай сайын төлөнчү сумма аты айтып тургандай күнүнө эмес айлыкка байланат. Эгер ай сайын төлөнчү сумма күнүнө байланса, жалпы сумма да өзгөрүшү мүмкүн. Андай болсо, башында келишилген жалпы сумма көбөйсө жадайса, бул көрүнүш мурабба келишиминин шартына каршы келет. Кыргызстан мисалында мурабба келишим боюнча көрсөтүлгөн 19% жылдык киреше чейин көрсөткүчү ким тарабынан кандай жол менен аныктала турганы тууралуу айта турган болсок, көпчүлүк 19% жылдык киреше чейин көрсөткүчүн Улуттук банк белгилеши мүмкүн деп билишет. Ошол жерде Улуттук банктын негизи кээ бир милдеттерин атап кете турган болсок, биринчи коммерциялык банктардын пайыздык чендерин аныктоо, экинчи болсо валюта курсун белгилөө, үчүнчү кредиттик акционер тууралуу маалыматтар дайындоо, төртүнчү мыйзамдык база жана регулятивдүү талаптарды ырастоо. Интернеттеги маалыматтарга караганда Улуттук банк коммерциялык банктардын жылдык чендерин 60%дан ашырбоого чек коет деп айтылат. Бирок Улуттук банк ислам принциптерине ылайык келген анын мурабба келишим боюнча соода саттыкка белгилүү бир туруктуу жылдык ставка ченин койбойт. Анткени мурабба келишим боюнча ислам принципине ылайык келген соода саттык процент пайызын иш алып барбайт. Себеби мурабба келишимде процент пайыздык чен эмес, үстөкпө колдонулат. Ошол үчүн Улуттук банк мурабба келишимде процент пайыз болбогондуктан расмий түрдө белгилүү жана туруктуу жылдык ченин бекитпейт. Анын ордуна Улуттук банк кардар менен банктын ортосундагы эрежелер жана укуктарды мыйзамдын талаптарына ылайык белгилейт жана көзөмөл кылат. Кыргызстанда банктар ислам терезеси аркылуу жылдык киреше чен жана үстөк бааны шарият кеңеши тарабынан аныктайт. Шарият кеңеши болсо инфляцияны эске алып товар баасына жана тоо экеликтерге же базар экономикасындагы соода чыгымдарга жана башка себептерге таянып үстөк бааны белгилейт. Шарият кеңеши үстөк бааны же жылдык киреше ченин белгилеп жатканда, каржы министрлиги менен чогуу иш алып барса максатка төп келет. Анткени каржы министрлигинде бухгалтер экономисттер жана финанс рынок түшүнгөн адистер иштейт. Ошол үчүн Улуттук банк мурабба келишиминде процент пайыз болбогондуктан расмий түрдө белгилүү жана туруктуу жылдык ченин бекитпейт. Алар базар экономикасы тарабын көзөмөлдөсө, шарият кеңеши ислам финанс эрежелерине шаркеш келишин текшерип, Улуттук банктын статистикаларына таянып үстөк бааны белгилөө көп тарап пайданы алып келет. Эскертүүгө карайсак, Улуттук банк өз ишинде көз каранды орган болуп саналат. Анын негизги максаты пайда табуу эмес, өткөн экономикалык жана финансылык туруктуулугун сактоо.